Саламатсыздарбы? Сиздер Агроим Агро жаштар долбоорунун алкагында жаңы чыга баштаган Агроим подкастын көрө баштадыңыздар. Бул подкаст айыл чарба тармагында иш алып барган аялдарга, жаштарга ушул тармактагы жаңы технологиялар, бир мүмкүнчүлүктөр, жаңычылыктар жөнүндө маалымат берип, аны өз бизнесин өнүктүрүүсүндө колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Бүгүнкү биздин коногубуз Кемен шаарынын тургуну, жеке ишкер Гүлүкан Кемелова. Саламатсызбы? Кош келипсиз студиябызга. Гүлүкан айым, бизди азыр көрүп жаткандарга түшүнүктүү болуш үчүн алгач ушул өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз, эмне иш кыласыз бүгүнкү күндө, ишкерликтин кайсы түрү? Бүгүнкү күндө сүттү айылда азыр ар бир жерлерде бардыгында жумуш жок болгондуктан мал кармашат. Анан ошол көбүнчө сүт бактындууларды кармашып, сүттү өндүрүшөт да. Ошо сүттүн баасы ылдый болгон үчүн өзлөрүн актабай баратат да. Ошол себептен мен азыр сүттү алып, элдердин өндүргөн сүтүн алып туруп, ошону кайра иштетип жатам. Ошо жашоочулардан сатып аласыз? Жашоочулардан. Негизи өзүбүздүн уйларды да саап өндүрүп жүргөнбүз акыркы 10 жылда. Анан азыр болсо кичине көбөйгөндүгү үчүн, сыйроо керек болгон үчүн элдин да сүтүн алып иштетип атабыз. Канчадан сатып аласыздар? 35тен. Бул кандай мисалы, кандай баада? Мисалы, азыркы күндө 34 деле ашпаса керек, кыштын күнү сүттүн баасычы. Анан кийин жаз келгенде сүттүн баасы түшүп кетет. 32, 30, 28ге чейин түшүп кетти былтыр жайдын күндөрүчү. Мен болсо ошол жайдын күнү дагы 35тен алып аттым. Же болбосо жылы бою бир стабильный баада алып аттым, анткени ошо адамдар, айылдагы адамдар дагы шаар жеринде болгондон кийин алардын жери жок, же болбосо чөбү жок, жемин баарын сатып алат да. Анын баары кымбатчылык болуп аткандан кийин малын сатып ишпесин, кармашсын деп мен дагы жылы бою 35 тоннан алдым, кайра өндүрүп, кайра иштетип, ошол эле сүттөн каймак, сары май, чөбөгө деген кыргыздын ашканасынын азыктарын чыгарып, соода түйүндүргө өткөрүп, таза экологический азык деп таза чыгарып өткөрүп, азыр жакшы канча убакыт болуп калды деп таанып калды да. Канча убакыт болуп калды? Анан сиз ушинте берсеңиз, мисалы, ишиңиз өзүн өзү актайбы? Эми аябай эле киреше түшөт деп айтпайм, бирок өзүн жапкандай кылам. Себеби мен өзүм кесибим экономист санайм баарын тең. 40 жыл эсеп бөлүмдөр иштедим. Агродо, өнөр жайда, бюджет боюнча. Ошол 40 жыл бою эле көмөкчү чарба канап келдик, жер бактык, мал бактык. Анан ошол кайра иштеткен деңгээлге келип, ошого бет алганыма түз эле ошо менен иштешкенге 2 жыл болду. Ушунча убакыттан бери, мисалы, күнүмдүк жашоодо да, күнүмдүк ушу ишиңизде кандай көйгөйлөргө туш болосуз? Мисалы, сүт багытында болуп атпайбы сиздин ишиңиз? Ташып барууда болсун, элден ташып келүүдө, жашоочулардан ташып келүүдө болсун, эмне көйгөйлөргө туш болосуз? Көйгөй өтө эле көп. Сүт өтө бат бузула турган азык болгондон кийин аны жайдын күндөрү эрте чогултуш керек. Ага унаа керек. Аны өзү онда аны кайра чечиш керек. Жарабай калат, бузулуп кетет да. Ушундай бир кылдаттык мамиле менен жасаш керек да. Ушундай көйгөйлөр бар. Ал эми үй шартында аз эле иштетип атпайлыкпы. Мисалы, 2 жылдан бери 100-200-3 литр иштеп келсек, ал үй шартында эле иштелди. Анан эми азыр ушул элге алынып калгандан кийин суроо талап көп. Сары май, ошол эле чөбөгөнү сурап жетишпейбиз да. Анан кийин көбөйтөлү деп ошо цех, кичи завод коюп, азыр мына ишке кирген турат. Ал иштеп калса 2 тонна, 3 тонна иштетилет. Бул цехти ачуу үчүн жери даярбы? Мисалы, аны ачуу үчүн сизге кандай колдоо керек? Мисалы, насыя алдыңызбы же каражатыңыз жетиштүү болду? Насыя алууда кандай кыйынчылыктарга, тоскоолдукторго туш болдуңуз? Абдан жакшы суроо болду. Бул жерди өзүбүздүн жерге коюп атабыз. Ушул документтерди чогултуп, ошол жерге коем деп көптөгөн документтерди даярдаганга убакыт кетти. Ошол эле проект жаздырганга, ошол эле сметасын жасатканга каражат да кетти. Тынбаган талап мындай эмгек талап кылды да. Анан кийин айылбандыкка кайрылып, ал жерден сметаны алып барып сураганда, ошо сметасы 20 миллион чыкты. Алар болсо эми 4 миллион беришти да.
4 миллион сом. сом менен 4 миллионду алып алып ошону куруп баштадым былтыркы 22-жылы. Бардык сүт негизи сүттү кайраштеткенге көп жөн эле имарат куруп борбой, анын талаптары көп экен. Ошондой эле очистной сооружение деп коет экен, ошондой эле санузелдери болуш керек экен. Ошондой бир талаптардын баарына туура келгендей кылып салып, анан өзүбүздүн дагы каражаттарды кошуп, азыр эми бүтөйүн деп калды. Ишке кирген турат. Анан эми азыр ишке кирген турат, бирок киргенде оборон деп коебузго, шаймандарга токтолуп калдык. Сүттү кайрашкан иштеткен шаймандар кымбат турат экен. Мисалы ошол эле сепаратору, бир эле сепаратору деле 1 миллион турат экен. Анан ар бир продукциянын өзүнүн шайманы бар да. Мисалы 10 түрүн чыгарсаң 10 миллион. Анан аны кайра тиги фасовка деп коебуз, ошол куюш керек. Анын ар биринки кайра ошондой. Ошондой жерге токтоп турабыз да. А бул үчүн сиз кайрылып көрдүңүзбү? Колдоо мамлекетке болсун. Мен кайра эле ошол Айылбанкка кайрылдым. Азыр ошону күтүп атам, жок, Айылбанкка кайрылып, кайра колдоо берилип, ушундай шаймандарды алалы деп. Анткени ушул күндө элдин талабы, муктаждыгы, айыл жеринде көбүнчө аялдардын жумушсуздугу, ошо жумуш ордору болсун, алардын өндүргөн сүттөрү арзан кетпесин, анан кайра кымбат баада сүт азыктарын сатып албасын деген мааниде ушу ишти аткарып атам да. Азыр ушу жумуш орундарына токтололу бир аздан. Ага чейин насыяны алдым деп атыңызбы, 4 миллион сом. Алууда мисалы азыр мен билгенде насыя чакан иш кылгандарга насыя алыш оңой эмес да. Кантип алдыңыз сиз? Мен буга 1 жылдан ашык убактым кетти. Себеби проект жасап келдешти, проектти дагы 1,5 жылда жазышты. Анан смета жасап келдешти, сметасын дагы ошончо убакыт, 1-2 айдай жазышты. Ошентип толгор токой документ дайындап, бир топ жүрүп анан кийин алдым. Гүлкан айым, сиз сүт тармагы боюнча иш алып барасыз. Биз ушул тармакта иш кылган аялдар көбүнчө кандай көйгөйлөргө туш болот ошону сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү күндө сүттөн кандай азыктарды жасап атасыздар? Ошону кайра иштетүүдө кандай көйгөйлөргө туш болуп атасыз? Мисалы, эмнеге муктаждык бар? Ооба, сүт азыгын даярдоо эле көйгөйлүү жумуштардын бири. Бул тармакты тандап алыш деле оңой болгон жок. Себеби ошо элдердин көйгөйүн чечели деген мааниде. Анткени өзүм дагы ошо шаардык кеңештин депутатымын. Көп жылдардан бери ошо элдердин жумуш орду боюнча иштеп келдим. Ошону баштаган себебим бизде кеминде сүттү кайраштеткен цехчи завод жок. Элдин баары жумушсуздукта, көп жумушсуздук, өзгөчө аялдарда. Анан ошол элдин сүтүн алышып эле токмокко кантка ташап, анан ошо жолдун чыгымын чыгарып, элден арзан алып, кымбатыраак өткөрүшөт да. Анан кайра эле бизге сүт азыктары келгенде кымбат келет. Ошол себептен ошол азыктарды чыгарып баштадым да. Чыгарып баштаганда ошол эле сүттү кайраштеткенде мен мисалы ошол мол заводдор 35тен алса, 40 сомдон алса деле алар ошол актап атышат да, туурабы? А мен жайдын күнү алар 28ге чүрүп ичти, мисалы былтыр. Кышында 34 сомго чыгарды да, кайра эле жайында чүрүп ичти. Мисалы жаз, жай, күз 3 мезгилде 29, 30 сомго 28ге чейин түшүп кетти да. Кышында 3 айда эле мисалы 35ке чыгарып коюшту. Даже балким 38ге чыгаргандар да. А мен болсо жыл бою стабилдүү 35 сомдон алдым. Ошо элдердин акталсын, эмгеги акталсын деп. Анан ошол эле сүттөн кайра чөбөгө, сары май, каймак, быштак, сүзмө, курут, айран деген азыктардын баарын чыгарып, ошону кайра иштетип чыгууга шартыңыз барбы? Үй шартында жазып аттым. Үй шартында жазап, абдан анын даамын чыгарып, мисалы вкус детства деген бар да. Биздин энелер жасаган ошо даамын барды. Ошо даамын чыгарып, эч кандай кошмосу жок, таза чыгарып, соода түйүндөргө чыгарганда азыркы күндө өтө чоң жогорку талапта да, мисалы алып барган азыктар калбай калат. Ошо бүгүнкү күндө 200 литр сүттү кайраштетип атканда бүгүнкү аз болуп атат. Демек, талап көп болот, өлчөмдө көбөйтүш керек болуп атат. Ошол себептен көлөмдү көбөйтүш үчүн сизге эмне керек азыркы күндө? Эмне муктаждык бар? Көлөмдү көбөйтөм деп мен ошол кичи завод, мини цех коюп, ошону көбөйтөйүн деп, мисалы бир суткада
бир күндө 2 тонна 3 тонна иштеткен. Мисалы эгерде көбөйүп кетсе 2 смена кылып 3 тоннадан иштесе болот. Ошону көбөйтөйүн деп иш алып барып акыркы 2 жылда ошол цехти коюп мына бүтөйүн деп калды. Жанагы цех курулуп бүтүп калды, бирок ошого шаймандарга оборудование деп коебуз, ошол жерде токтоп калдык да. Сиз кимдерге кайрылдыңыз? Кимден жардам сурадыңыз? Мен кайрылдым, Айлыбандка кайрылгам. Айлыбанд ошол 4 миллион берген курулушуначы. Анан кайрада кайрылдым да. Ал ошол курулуштун өзүнүн эле чыгымдары, сметный стоимость эле 20 миллион болгон. Алар 4 миллион беришти. Өзүбүздүн каражатты кошуп салып бүтүп калдык. Ал эми шаймандарга кайра дагы сурасам, эми кайра жана залог деп коет эмеспи, ошорду сурап турушат да. Эми мындай да, мисалы банттар өтө эле чоң залог алышат. Бизде мисалы Кашарды үйдү кошуп турган жеримди шаарда 3 комната квартираны кошкондо 4 миллионго баалашты да. Аны элестетиңиз, айыл жеринде үйүнөн башка деле эмнени залогко коюшат, чоң сумманы ала алышпайт. Мисалы чоң соода түйүндөрү же завод фабрикасы болуш керек экен да. Кыскасы ушундай. Насыя алууда ушундай тоскоолдуктар болуп атат. Чоң тоскоолдуктар бар. А сиз министрликке кайрылдыңызбы мисалы? Айыл чарба министрлигине кайрылдым. Анткени биз эми айыл чарба азыктарын кайра иштетип атабыз да, туурабы? Ошон үчүн министрликке кайрылып, кат менен кайрылып, түшүндүрүп, ушундай бизге мындай сүт бактында уйларды алганга жардам бергиле, сүттү кайра иштеткенге шаймандарды жардам бергиле деп кайрылганда, мен ошо каттатыш үчүн 2 күн жүрдүм. Катты калтырып коюп 14 күн күттүм. Кайра барып катты алайын, жоон алайын дегенде да 1 күн жүрдүм. Же болбосо алар почтага салабыз дегенден почтага салып алып калдым. Анан ойлондум да, тиги ушу электронный, мен ал катта баары жазылып турат, электронный почтам, дарегим баары жазылып турат. Мындай оперативность жок, кызыгуу деген жок да. Ошол өзү айым ишкер экен, чоң көйгөйлүү бир өндүрүштү баштап аткан экен, элдин көйгөйүн чечкен аткан экен деп мындай бир аңгемелешип же бир көңүл буруу жок да. Анан сиз айттыңыз азыр ошол министрликке кайрылсак жакшы көңүл бурушкан жок депчи. Айылдардын ишкер деген өзгөчө, жаштардын эмнеге колдош керек? Мындай да, тиги эмнеге маанилүү да? Министрлик кайра Айлыбандка деп мындай эле кыргызча айтканда иттен чыгарып жооп жазып коюптур да. Анан мен байкаганым Айлыбанд болобу же министрлик болобу, бардык жерде эле мындай өтө көңүл бөлүп, мындай туура иш алып барган кесипкөй адамдар жоктугун байкайдым да. Ал эми Айлыбанд деле уставында ушундай да, ушундай залог алмайынча алар да бере албайт канча аракет кылса. Айтайын дегеним ушу Айлыбанд болобу же министрликтер болобу, айым ишкерлерге жеңилдетилген кредиттер, жардамдар жок эсе да. Ошол эле мен тиги Министерство экономикада аякта кайрылдым. Өкмөттө акча жок, эми фондторго кайрылалы деген жоопторду уктум да. Ушул айым ишкерлерге жеңилдетилген жардамдары болсо деген ойда. Анткени айымдардын түшүнү аз деле көп да. Үйдөгү түшүгү, ана бир нерсени чыгарайын десе көп түшүктөр бар экен да. Эми ушул айыл чарбасындагы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз кылсак да, өзгөчө аялдар үчүн, жаштар үчүн ушу агро тармагында эмне иш кылса болот? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Кандай бир өзгөчөлүктөр бар? Эмне иш кылса болот? Сиздин оюңуз боюнча. Мүмкүнчүлүктөр абдан эле көп. Бирок ошол эле бар каражатка такалат да, бардык нерсе. Мисалы 1 гектар жерге алмат дегем десе, мисалы азыркы талаптагы жакшы сорттогу алманын бир түбү 300-400 сом. А 1 гектарга 1200 түп тигилсе, ал деле 400 миң сом. А 400 миң сомду алганга деле ошол эле кайра залог барып такалат. Айлыбанд залог берет. Министрлик деле бере албайм, Айлыбандка барла дейт. Кимге барсаң деле, мисалы фонд развития барсаң деле, башка барсаң деле банктар менен иштешет. А банктардын болсо жанагындай талаптары отор, көп кагаз, көп документ чогултасың. Ар бир справка, ар бир документке акча төлөйсүң барган жериңе. Залогуңду коеюн десең, залогуң аз эле болуп калат. Алардын санаганы менен залог, алардын расчеттору абдан эле аз берет. Мисалы мен ошол жердеги кашар, жер, үй, шаардагы 3 комната квартираны кошкондо 4 миллионго балышты. Аялдар агро тармагында бүгүнкү күндө сиздин оюңуз боюнча эмне иш кылса болот? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Кайра иштеткен. Мисалы мен өзүм сүттү кайра иштетип атпаймынбы? Агро тармагында сүттү сааса деле ошол агрого кирет да, туурабы? Бардык үйдөгү
малды бакса деле, сүттү кайра саап өткөрсө деле, огородун бакса деле, жашылча бакса, алма тиксе, баарын эле аялдар жасап атпайбы? Ошо өкмөттүн банктарынын аялдарга көңүл бөлбөгөндүгүн айткым келет. Анткени жана Финкова, компаньон банктар деген аялдарга берет банк кредиттичи. Эмнеге? Алар бат эле берет, бир күндө эле берет. 5 аялды кошот дагы, группаны бири-бирине байлап коет. Анан ошо бири-бирине жооп берет дагы, каалаган суммасын бере берет. Ал проценти 30%, 40%. Эмне үчүн ал банктардын портфелдери көтөрүлүп атат? А биздин өкмөттүн банктары көп документ сурайт, 1 жыл созот, 2 жыл созот, анан аз эле акча берет. Ал жанагы компаньон Финка деген банктар аялдарга гана берет. Аялдарга ишенет, анткени аялдар балдарга тамак алган аялдар, кийим кече алган аялдар ответственный. Арак ичип жок кылып ийбейт. Булар деген кайра алганын кайра берем деп, аялдар жоопкерчиликтүү болот да деп аялдарга гана берет. Ошол үчүн дагы аял ишкерлерди колдош керек дейсиз. Колдош керек, анткени алар 30% ошо бат эле берет, эч кандай залогу жок берет деп, айылдагы аялдардын баардыгы ошо банктарга карыз. Анан тапканын баарын ошого берет. Көп чоң процент ошолорго беришет. А биздин өкмөттүн банктарына бара алышпайт. Ошончо көп документти топтой алышпайт. Анан ала алышпайт. Ошон үчүн жеңилдетилген кредиттер жерлерде көп жерде жетпейт. Мисалы өзүм Айыл банкка көп барам, жалпы эле фермер катары мамиле кылышат. Мындай айым ишкери катары жеңилдетилген жок. Жеңилдетилген насыялар бүгүнкү күндө аялдар үчүн, аялдардын ишкердиги үчүн берилбейби? Болсо деле бизге андай маалымат жок, мен аны алып карагам жок. Мисалы сиз ушул өзүңүздүн мисалыңызды айтсаңыз да, агро тармагында бир өзгөчөлүктөр, бир жаңычылыктар, бир жаңы технологиялар боюнча маалыматтарды каяктан аласыз? Мен өзүм изденип, мындай медиалардан алам да, мындай маалыматтар айыл жерлерине жетпейт деле. Жетсе негизи жакшы болмок. Жетсе жакшы болмок. Ушул агро тармагында иш кылам деген, бир бизнес кылам деген, чакан ишкерди кылам деген аялдар өзгөчө эмнелерге даяр болушу керек? Эмнелер кандай сапатка ие болуш керек мисалы? Ошол канча документ чогултты дебедиби? Ошол документтин баарын чогултканда кандай көйгөй? Мисалы бир жерден бир жерге барасың. Ал акча төлөмөйүнчө келби дейт. Ага банкка барасың. Банктан кайра барасың. Ушундай бир көйгөйлөрдө, мисалы мен өзүм астымда машинем бар. Анан ойлойм да, жүргөндөр ошолорго камчытайт деп. Чыдамкайлык керек. Андан тышкары дагы түйшүктөр бар да аялдын, мисалы үй бүлөсү, бала чакасы. Албетте. Ошол жагынан дагы. Албетте. Ошол кечке чейин эле документ өткөрүп, же болбосо ошолорду жасап жүрө бербейсиң да. Аялдын түшүндө дайыма үйүң таза болуш керек. Тамак, бала чакаңды үй бүлөңгө тамагын убагында беришиң керек. Кириңди жуушуң керек. Үйгө келе турган, бара турган дагы биздин шарттар бар да, ошолордун баарын тең аткарып, андан тышкары дагы ошого жетишишиң керек кыскасы. А сиз жаңы ушул сүт ишканасын ачууну пландап жатпайсызбы? Эгер ошол ишкана, завод ачылып калса, дагы канча аял же жаштар иш менен камсыз болушат? Ооба да. Ошол ишкананы ачканда 10 жумуш орду түзүлөт. Көбүнчөсү аялдар деп пландаштырып атабыз. Анткени ошол жерде лаборант болот. Ошол сүттү кайра иштеткен болот, фасовкасы болот. 10 жумуш орду болот. А качан барып ишке кирип калышы мүмкүн бул ишкана? Ушул азыр бүтүп атат. Азыр ушул айда бүтүп атат. Мартта ишке киргизели деген ойдомун. Эгерде жанагындай абордун эки жактан болбосо деле, эми дагы изденип атам да. Изденип ошол баарын койбосок дагы баштай бериш керек деп пландаштырып атам. Бүгүнкү күндө сизге ким жардам берип атат анда ушул бизнести жүргүзүүдө, токтоп калбай улантууда? Ооба. Өзүм, үй бүлөм менен эле, балдарым менен. Канча киши иштейт мисалы азыр? Эки уулум, бүт туугандарым да жардам берип турат. Жардам берип эми ошо иштетип кетиңизчи деп атышат. Анда бүгүнкү күндө сиз ошол өз кеминдеги жашоочулардан сүт алабыз деп элеңизби? Канча кишиден аласыздар? Көлөмү кандай? Биз өзүбүздүн айылдагы сүттү 2 жылдан бери өзүбүз алып жүрөбүз. Жанагы айтып кеткендей, жай кышы дебей 35 тоннаны алып, балдар бизге гана турат, таза, сапаттуу. Эртең менен кечкисин сүт алып турабыз. Андан тышкары дагы машина менен алып келип өткөрүп атышат. Башка айылдардан да өткөрүп атышат. Ушул күндө мында тонна сүт алып келели деп кайрылып атышат. Ошо кемин эл дагы түшүнүштү. Ошо сүттү башка жакка алып барганда жолдун чыгымы менен булар сүт алгандар азан алып кымбат өткөрүп атканын түшүнүшүп,
жакын жерге эле ошол эле сүт заводдун баасы менен өткөрөрүн түшүнүп алып келип өткөрөлү деп атышат. Анан аларга түшүндүрүп атам. Мына биз азыр үй шартында иштеп атабыз. Эми азыр шаймандар коеру менен алып келип баштабаңыздар. Иштейбиз дагы ошол өндүрүлгөн азыктар кайра эле өзүңөр аласыңар. Өзүн муктаж. Же болбосо ошондой эле экологический таза азыктарга көңүл буруп атпайлыкпы? Ошо алыстан келип срок өтүп кеткен же болбосо 1 айга чейин бузулбай турган продукция эмес. Мына күнү бир жумада бир жаңыланып турган сүт азыктары менен өзүңөр кайра камсыз болосуңар деп түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атам. Гүлүкан айым, сизге рахмат, убакыт бөлүп келип бергениңизге. Ишиңиз илгерилей берсин. Рахмат сизге. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Агроайым Агро жаштар долбоорунун алкагында Агроайым подкастын көрдүңүздөр. Аны мен Бахар Хакимова алып бардым. Аман туруңуздар.